Марал радиосунун балдарга арналган Учурдун балдары уктуруусу. Мезгил көйгөйү, учур талабы, бала тарбиялоо ыкмалары, келечегине балта чабылган балалык, дем күч жана мотивация. Учурдун балдарына багытталган темада кызыктуу маектер, адистердин пикирлери, ата-энелер үчүн пайдалуу кеңештер, түрдүү көз караштардын аянтчасы. Учурдун балдары уктуруусунда. Кызы көчөдөн бери жерге жолугуп калган. Бала багып бересиңби десе, макул дейт, кыз барат дагы ошол жакта бала багып. Албетте ар бир ата-эне баласын жумушка түртпөйүн деп ойлобойт. Балдардын эмгегин пайдалануу, анан балдардын эмгекке тарбиялоо деген түшүнүктөрдү ажырата албай, жана ата-энелерде дагы менин балам иштесем эмне болот экен деген учурлар көп болуп атат. Тилекке каршы көп учурларда мына эне атанын жанында балдар көп иштейт. Азыр мени көрүп калбасын, мени жумуштан кубалай ийбесин, мени уруп ийбесин, мени чаап ийбесин деп. Жетпеген кесепетинен баягы чыгып иштегенге мажбурлуу болуп атат. Эл аралык эмгек уюмунун жана ЮНИСЕФтин жаңы отчетуна ылайык дүйнө жүзүндө 160 миллион бала эмгекке тартылат. Бул акыркы 4 жылда дүйнө жүзү боюнча 8 миллион 4 миң бала жумушка тартылганды түшүндүрөт. Ал эми Кыргызстанда 5 жаштан 12 жашка чейинки балдардын 27% эмгектенет. Эң көбү Нарын облусунда, алардын саны 40% түзөт. Улуттук статистика комитетинин маалыматы боюнча 5 жаштан 17 жашка чейинки балдардын 26,7% эмгекке тартылган. Кыздарга караганда эркек балдар көбүрөөк жумуш кылат. Шаар жергесине караганда айыл аймагында эмгектенген балдар үстөмдүк кылат. Ал эми эмгекке 5 жаштан 11 жашка чейин 27,9%, 12 жаштан 14 жашка чейин 23,3%, 15 жаштан 17 жашка чейин 26,6% тартылат. Алардын ичинен 27% мектепке барса, 21,6% барбайт. Жетиштүү жашоо индексинин квинтили боюнча карасак, 32,1% жакыр үй бүлөнүн, 31,8% орто, 6,1% бардар үй бүлөнүн балдары иштейт. Дегиле эмгек кодексине ылайык балдарга канча жаштан иштөөгө уруксат бар? Балдардын эмгек укуктары жана ата-энелердин жоопкерчилиги туурасында бүгүнкү Учурдун балдары программасында талкуулайбыз. Анын бүгүнкү чыгарылышын мен Айдина Маматисаева алып барам. Саламатсыздарбы? Бүгүнкү студиябыздын коноктору менен тааныштырсак, бул балдарды коргоо борбору коомдук бирикмесинин социалдык кызматкери, психолог Талайбек Жакыпов балдардын эмгеги деген эмне, бели кателекте иштеп акча тапкан балдардын таалим тарбиясы жана кырдаалдан чыгуунун жолдорун дайыма айтып, кулак кагыш жасап келет. Ал эми экинчи коногубуз бул Ички иштер министрлигинин коомдук коопсуздук кызматынын бөлүмүнүн башчысы, милициянын полковниги Нуржан Адылова балдарга жана алардын ата-энелерине дайыма укуктук жактан жардам көрсөтүп, көзөмөл жүргүзүп келет. Саламатсыздарбы? Студиябызга кош келипсиздер. Талай мырза, алгачкы суроомду сизге узатсам, негизги ушу балдардын эмгеги менен балдарды эмгекке тарбиялоо деген түшүнүктүн айырмачылыгы эмнеде жана бул түшүнүктөрдү ата-энелер кандай түшүнөт? Бүгүнкү күндө биз ошол балдарды эмгекке тарбиялоо менен балдардын эмгегин пайдалануу же болбосо колдонуунун ортосундагы айырманы жакшы түшүнө албай атабыз да. Көпчүлүк ата-энелер айтат, ушу көчөдө басып жүргөнгө караганда иштеп жүргөндүгү жакшы эмеспи. Балдардын эмгеги, эмгекке тарбиялоо деген эмне өзү эмне? Ошол ар бир үй бүлө болгондон кийин үй бүлө балдарга таалим тарбия бериш керек. Ошол эле мезгилде үй бүлөнүн дагы бир милдети ошол үй бүлөлү эмгекке тарбиялоону үйрөтүү балдардын. Анан бирок мында эмгекке тарбиялоо дегенде биз эмнени түшүнөбүз? Ата-энеси жанында туруп, баланын ден соолугуна, акыл эсине, жан дүйнөсүнө таасир этпей турган эмгектерди ошол үйрөтүп жаткандагысы ата-энеси жанында туруп. Ал эми балдардын эмгегин эксплуатациялоо же болбосо колдонуу дегенде биз ошол баланын ден соолугуна зыян келтире турган оор жумуштарда же болбосо баланын жан дүйнөсүнө, психологиясына зыян келтире турган жумуштарда иштөөнүн өзү бул балдардын эмгегин колдонуу деп айтабыз да. Анан кайсы учурда эми практика жүзүндө мындай айтканда, биз кээ бир учурда 15, 16, 14, даже 12 жаштагы, 10 жаштагы кыздарды кимдир бирөөнүн балдарын бакканга берип коюп атышат да ата-энелер.
Мунун өзү эмне деп айтат? Бала ал 10 жаштагы же болбосо 12 жаштагы кыз башка бирөөнүн үйүнө баргандан кийин ал жерде ага сөзсүз түрдө кандайдыр бир басым болот. Чоочун үй болсо, чоочун жер болсо, анан кимдир бирөөнүн эле баласын жанагы эме кылып отурса, жалгыз эле ошол баланы карап ошо эме кылбайт. Ал кезде үйүнүн полун жуудуруп койгондору, идиш аяк жуудуруп койгондор толтура. Анан ар кандай түрдө кагуу жейт. Анан бул учурда жанагы кээ бир кыздар эмне ушунун айынан жанагы суицидке барып аткан учур да болгон да илгери. Себеп дегенде энесинен кийин сурасак, сен барып көрдүң беле ошол кандай шартта иштеп атат кызыңар? Ошол тиги жумуш берүүчү менен тааныштың беле? Жок. Просто кызы көчөдөн бир жерге жолугуп калган. Бала багып бересиңби десе, макул дейт кыз. Барат дагы ошол жакта бала бага баштаганда ата-энеси билбейт. Мунун өзү ошол балдардын эмгегин ырайымсыз түрдө колдонуу деп атасак болот да. Ал эми эгерде жана айыл жеринде үйүндө өзүнүн кичинекей огороту бар, ошол бизде мал бар көбүнчө, жана азыр статистикалык маалыматты айтып атпайсызбы, 40%га чейинкиси нарында көбүрөөк балдар иштешет экен деп. Балдар иштешкенде эмне кылат? Эми биз деле бала кезде ошол биз эме кылчубуз, кадимкидей тиги талаага барып тезектерчүбүз, торпок кайтарчубуз, кечинде мал айдап келчүбүз, кезүү кайтарган күндөрүбүз болгон. Мунун баарын тиги баланын эмгегин колдонуу деп айтууга болбойт да. Себеп дегенде ал мезгилде ата-энесинин көзөмөлүнүн астында ошолордун жардамы менен ошол жерде иштеп атат да, бир эмгекке үйрөнүп атат жазап атканда. Ошол үйрөнүп атканда дагы ата-энеси дагы катуу сөз айтпай, о жакшы жазап атыпсың. Жаман болсо тилде урушуп отурбай эле жөн гана эмне кылат? Мунун могуреки баштаганың ишиң жакшы, бирок ушул жазап аткан аягы могу жериң туура эмес болуп калыптыр деп акырындык менен түшүндүрүп, баланы эмгекке эмне кыла баштайт? Тарбиялап үйрөтө баштайт. Жана көндүмдөр керек, адаттар керек эме турган. Экөөнүн ортосунда айрым ушулда. Анан биз көп учурда ушул балдардын эмгегин пайдалануу, анан балдарды эмгекке тарбиялоо деген түшүнүктөрдү ажырата албай, жана ата-энелерде дагы менин балам иштесе эмне болот экен деген учурлар көп болуп атат да. Чындап келгенде ата-эне же болбосо мына айталык, талаа жумушунда азыр балдар көп иштейт. Ушу Бишкектин тегерегинде деле талаа жумушунда иштеп аткан балдар бар. Анан мен билгенден 1-2 баланы билем, ошол пияз тергени барганда бала эмне кылыш керек? Көбүрөөк жерди отой коюп, анын нерсеси ата-энесине көбүрөөк жардам бере койсом, ата-энесинин мактоосуна ээ болсом дейт да, ата-энеси жанында турат. Ошону да карап коюшпайт. Анан баягы тизелеп отуруп алып отой баштайт да. Тизелеп отуруп алып отой баштагандан кийин сөзсүз түрдө аны эмне болду? Тизесине суук тийди. Бүгүнкү күндө ошол балдар тиги 20-25ке чыгып калды, 25 эмес, даже 30га чыгып калганы бар. Майып кадимкидей. Жана сустав, тизенин суставтарынын баардыгына муунга суук тийген, ошол боюнча бүгүнкү күндө база албайт да. Эптеп басып жүрүшөт. Же болбосо дагы бир мисал, базарда отурганда баласы жанында турат. Баласы 6 жашар, 7 жашар бала жанында отурат. Энеси соода кылып атат кыштын күнү. Жанында отурганда баласы тигин алып келе кой, муну алып келе кой десе, балам мага аябай жардам берип атат, балам жетилип калыптыр, балам жакшы экен деп карап отурат. Итогу эмне болду? Жыйынтыгында жанагы бала энурез заарасын токтото албайт. Себеп дегенде таманынан сөткөн, бөйрөккө суук тийген. Же болбосо кээ бир жумуштар бар, ушу дайыма туруп иштөөгө аргасыз болот. Демек, мында жана сколиоз деп атпайсызбы? Кыр арканын ирейип калышы. Ал сөзсүз түрдө баланын келечегине оор таасир тийгизе турган жумуш. Ата-эне ушунун баарын билиш керек да. Жанагы талаачылык жумуш деп иштеп атканда хорошо, макул барсын. Эгерде өзүнүн полесин иштеп атканда ата-энеси менен барганда деле кечке чейин иштеп калып атпайбы? 4 саат ашып кетсе, эртең менен тиги 8ден баштап 11ге чейин иштейсиң, 3 саат күн тийип эме болду мезгилде. Андан кийин тиги күн баткандан кийин бир 5ден барып 7ге чейин. Бунун өзү эмгекке тарбиялоо жана жанын иштеп атат. Анан баланы алып барып туруп тиги өзү менен ошол полеге таштап койгондо ал бала ошол ата-энесине жагыныш үчүн, ошолорго жакшы көрүнүш үчүн эмне кыла баштайт? Эртеден кечке жанагынтип иштейт дагы. Анан бир калыпта жанагындай бир жагына кыйшайып же эмне кылып иштеп атканда сөзсүз түрдө муундарга суук тийип атпайбы? Же болбосо азыр шаардан өзүңөр эле көрүп атасыңар, 16-17 жаштагы кыздар официант болуп иштеп аткан учурлар бар. 17 жаштагы кыз дагы эле болсо психикасы толугу менен, акыл эси толугу менен, жан дүйнөсү калыптан эле кыз. Ал эмне кылды? Ал жерге официант болуп иштегенден ар кандай адамдар бар бизде. Ошол жерде официантка ар кандай сөздөрдү айтышы мүмкүн. Мунун баары жана кыздын жан дүйнөсүн жабыркашына алып келет дагы. Бала, кыз жана кыз бала акырындык менен тиги көңүл чөгүнүн тилкесине түшүп калышы мүмкүн да. Көңүл чөгүнүн тилкесине түшүп калгандан кийин, эгерде ал 17ге чейин ошол көңүл чөгүнүн тилкесинен чыга албаса,
орусча айтканда депрессиядан чыга албай кала турган болсо, анда ал өмүр бою ошол депрессиянын өзүндө калат. Мунун келечегине ушунчалык терс таасирин тийгизет, биз ошону түшүнө албай атабыз. Түшүнүп болду. Нуржан айым, сиздер мисалы көзөмөлдөөчү орган катары ушу Талай байке жогоруда айтып кеткен көрүнүштөргө кандай баа берет элеңиздер? Мисалы ата-энелер ушу эки түшүнүктү ажырата албаганы, ата-энелер балдарын иштетип койгондоруна? Негизги эле ички иштер министрлигинин приоритеттүү багыты бул ошо өспүрүмдөрдүн арасында кылмыштуулукту болтурбоо жана алдын алуу багытта профилактикалык иштер жүргүзүүдө атабыз. Биздин ишмердүүлүгүбүздө бир тарабында айтып кетсек, биз ушул баягы балдардын эмгегин колдонуу боюнча биз рейд иш-чараларды өткөрөбүз кызыктар мамлекеттик органдар менен биргеликте. Ошол эле учурда мына Талай мырза айткандай, албетте баягы ар бир ата-эне баласын жумушка жиберип атканда дагы кээ бир ата-эне баягы социалдык абалдыгы начар үчүн мажбурлоо иретинде жиберет, септегенде ошол эле энетанын бирөөсү бар, же болбосо экөө тең бар, бирөөсү майып болушу мүмкүн деп атабыз. Ошол учурда биз рейд учурунда балдарды аныктайбыз. Эгерде ошондой иштеп аткан баланы аныктасак, биз сөзсүз түрдө материал чогултуп, тиешелүү ведомстволорго маалымат жөнөтөбүз. Ошонун негизинде баягы жеринде жашап жаткан жеринде кандайдыр бир социалдык жардам көргөзүү максатында. Албетте ар бир ата-эне баласын жумушка түртпөйин деп ойлобойт, бирок тилекке каршы көп учурларда мына энетанын жанында балдар көп иштейт. Бул дагы баягы жетишпегендиктин бир түрү болуп атат. Бирок ошол эле учурда азыркы мыйзамдаштырып алып келгенде балага баягы бала өз алдынча өспүрүм болсо 4 сааттан 6 саатка чейин энетанын уруксаты менен иштесе болот. Ошол эле бул денесине кандайдыр бир зыян келтирбеген жумуштар деп атабыз. Бирок тилекке каршы азыркы күндө өзүңүздөр деле көрүп атасыңар, мына баягы телекөрүүчүлөр деле, радио угуучулар деле билет болуш керек. Ар бир үйдө 5тен 6тан бала болгондо, азыр мына менин туугандарымдын балдары деле, мисалы ошол эле кошуналарымдын балдары мектеп алдында ошо энетасынын тыйыны жетпегенин кесепетинен баягы чыгып иштегенге мажбурлуу болуп атат да. Бирок ошол эле учурда баягы шарттары туура болуш керек балдардын. Ушул 7 айдын ичинде ушул биз 8 рейдтик иш-чара өткөрдүк. Ошонун ичинде жанагы балдарды жумушка тартуу боюнча рейдте 500дөн ашык бала аныкталып, ошол учурларда эле жергиликтүү бийликке, мектептерине жана ошол эле социалдык кызматкерлерге уведомление жиберилген, билдирме жиберилип, ошонун негизинде азыр ошо балдарды учетко алып, кандайдыр бир жашоо шартын жакшыртуу боюнча көп аракеттер жумшалып атат. Дагы бир айтып кете турган нерсе болсо, бул ошол жеринде баягы биз Ички иштер министрлигинин коомдук коопсуздук кызматкерлеринин ар бири баягы тиешелүү аймакты тейлейбиз да. Ошо тейлеген аймакта дагы ушундай терс көрүнүштөрдү болтурбоо үчүн ошо кызыктар мамлекеттер менен жумуш алып барабыз. Ошо эмгек кодексине ылайык балдардын жаш курагына караштуу иштөө убактысы ар кандай экен да, 14-16 жаштагыларга мисалы жумасына 24 сааттан, бир күндө 5 саат иштеш керек. 5-6 сааттан ашпайт. Анан ушул окуу менен эмгекти айкалаштырган мектеп окуучулары үчүн мектеп окуучулары бир күндө 2,5 саат иштөөгө уруксат берилген экен да. Бул норма мындай практикада аткарылабы, реалдуу? Азыркы күндө ошо айтып атпаймынбы, мына жакыр үй бүлөлөр, жана да майып үй бүлөлөр бар, көп балалуу эне бар, мигранттардын балдары көп, өзүңүздөр билгендей. Ошол учурларда мисалы мектепте окуп аткан 14-төгү, 16-тагы балдар эгерде мектептен тышкары макулдашылып, мектеп менен кандайдыр бир убактысы болсо, сабактан кийин иштеп аткан учурларда жок эмес да азыркы күндө. Септегенде азыркы экономика, жашоо шарт, тамак жеш керек, балдар кийим кийиш керек, энетага жардам бериш керек деген максатта андай учурлар жок эмес бар. Бирок ошол учурлардын баарын биз көзөмөлгө алып, баягы кандайдыр бир туура эмес жакка түртпөгөнгө көзөмөлгө алып, чогуу жумуштарды алып барабыз. Азыр ушу эмгектенип үй бүлөсүн баккан балдар жөнүндө баяндамабызды көрөлү, андан кийин эфирибизди улантабыз. Айбек 11 жашта. Ал жайкы эс алуу мезгилинде атасына жардам берип, Ош базарынын айланасында соода кылат.
атам бияктарда иштейт, ручка сатып барып басып, мен да. Атаңа жардам бере турбайсыңбы? Азамат. 130 сомдон сатып атасыңбы? Индийский да. Өтүп да аны? Кече да саткам. Азамат. Канчаны саттың кече? Кече 1000 сомго жакын. 1000 сомго жакын? 100 сом эле жетти алды. Өзүң эле? Жашың канчада? 11-де. Эмне кыласың бул акчаларды? Булар бүткөндө биз апам экөөбүз базарга чыгып эме алабыз. Кийим тандайбыз. Мектепке дардым. Ош базарын аралап басканыбызда оор жүктөрдү ташып арабага салып жаткан дагы бир өспүрүм балага жолуктук. Ал бир үйдүн жалгыз уулу экен. Бир айдан бери арaba менен жүк ташып, акча таап жаткандыгын айтты. Расстояние гана карап туруп. Бул базардын бул башынан аркылашына чейинчи? 100 сом, 150 сом чыгат. Күнүнө жакшы таптым дегенде канча акчадан табасың? 1,5 миңге чейин болгон. Күнүнө? Өзүң жүктөйсүңбү же жүктөшөбү? Жүктөшүп коюшат. Сатуучулар. Канча килограммга чейин көтөрөсүң? Билем, ар кандай болуп калат жүк. Жакшы. Бирок оор эмеспи? Жок, жеңил эле. Жеңил эле. Бакта да сенин бырактуу балдар бар экен да, бакта да. Бул жер шаардан көп алыс эмес жайгашкан Кулпунай талаасы. Бул аймакта дагы эмгектенген жашы жетелек өспүрүмдөрдү көрүүгө болот. Алардын бири Айжан 11 жашта. Ал ата-энеси менен бирге Кулпунай терип жатат. Окуу мезгили башталганына аз гана убакыт калганына байланыштуу өзүнө мектепке керектүүсүн алып алуу максатында акча топтоп жаткандыгын айтат. Майдан аяктарында келдим окшойт, майдын аяктарында. Биринчи сезонда тапканым бир аз эле чака терип аттым да, анан канча тере албай, анан бир 5000 аштырдым. Эмнеге тере албай калдың? Биринчи тергенде кыйын. Биринчи жолу тергем да. Күн ысыкта кыйын да. Күнүнө көп деле тербейм, мен кегесте эле кичине терип кетем. Бетке жеңил. Бул Борбор калаанын чет жагында жайгашкан полигон. Шаардан чыккан таштандынын дээрлик баары дал ушул жерге төгүлөт. Бул аймакта жашаган жашоочулар таштандыларды кайра иштетилүүчү заттарды чогултуп, аларды акчага өткөрүп, тиричилигин жүргүзүп келишет. Эң кейиштүүсү жашы жетелек өспүрүм балдар дагы иштегенге аргасыз. Жергиликтүү тургундардын айтымында күнүнө 40тан ашык өспүрүмдүн картон, кагаз, жез, желим бөтөлкөлөрдү чогултуп жүргөнүн көрүүгө болот. 10 жаштан жогорку алар чыгып алып, кечке чейин түтүндү каптап, ден соолугун эме кылып жатат. Ата-энелер байкуштар чыгарбай коеюн десе, каражат маселеси өтө таңкыс болуп атат. Бакалашка терет, латун терет, жеш терет. Алар күнүнө 500дөн, кээ бирде 1,5 миң кылат, кээ бирде жок болуп калат, кээ бирде түтүнгө капталып, какап-чакап кечке маал барып грипп болуп жатып калганда күндөрү болот. Эртеси күнү медиктер кайрылышат. Медиктер кайрылып, ушунда кылып дагы дарылаш үчүн дагы акча керек. Дагы чыгат эртеси күнү. Чыгып кечке чейин түтүндө ушинтип, чын айтканда, азап менен пул таап атышат. Белгилей кетсек, маектешкен каармандардын ысымдары өзгөртүлдү. Талабек мырза, ушул жерден айтсаңыз, балдар кайсы эмгек түрлөрүнө көбүрөөк тартылган? Айыл чарбасында. Ошол эле мезгилде Бишкектин тегерегинде, Бишкектин ичинде болсо көбүнчө соодада жанагы жайдын күндөрү суусундуктар сатып жүрүшпөйбү көпчүлүгү. Анан ошондой эле тачка түрткөн балдар бар, бирок булар азыраак да, тачка түрткөн балдар азыраак. Анан талаачылык жумушта иштегендер көп. Аргасынан тартылат да. Эми ушул жерде мен бир кызыктай бир эмени айтып көрөйүн. Айталык, мына Турциянын өзүндө мындан 5-6 жыл мурда эгерде балдар ошол иштөөгө мажбур болуп атса, жанагындай үй бүлөлүкүдө каражаты жетишпей аткандар, мамлекет ошолорго $400 бөлүп берип, ай сайын $400 берип, иштебей өлкө барып сабагыңды оку деп эмеге чейин алып келген да. Бизде да кандайдыр ошондой чара керек да. Айталык, эгерде жөлөк пул, жана ушул жөлөк пул менен үй бүлөгө көмөк жөлөк пулу менен мунун ортосунда чоң байланыш бар да. Эгерде биздин жанагы социалдык кызматкерлер болобу, ошол иликтеген эмгек инспекциясы болобу, ошондой балдарды аныктагандан кийин ошол балдардын үй бүлөсүнө биринчи көз салып, каражаты канчалык деңгээлде, аз камсыз болгон үй бүлө, эгерде аз камсыз болгон үй бүлө боло турган болсо, ошо хотя бы бир жана бала эмне үчүн иштеп атат? Бала
мектепке бут кийим, баш кийим, окуу куралдарын алуу үчүн иштеп атат да, иштөөгө аргасыз жанагындай болуп, тиги тачка түртүп же болбосо кулпун айтерип отургандагы мезгилде. Эми ошонун ордуна тиги эме жактан, социалдык коргоо бөлүмү жактан хотя бы бир сыйра кийимин бир жолу мектепке бара турган кийим, анан окуу куралдарын алып берип, ошондой жактан көмөк көрсөтө турган болсок, анан ата энесине сөзсүз түрдө түшүндүрүш керек да. Жана кулпун айтерип отурган кызды айтып атпайбы, башындагы кулпун айды мен азыраак эле терчү элем, азыр мынчалык көбүрөөк болуп калды деп. Нуржан айым, сиз жогоруда айтып кеттиңиз, ушу 500гө чукул баланы карма аныктап ата энесине өткөрүп бердик депчи. Ушул балдар көбүнчө кайсы жумушта иштеп жаткан? Эми азыр айтып атпайсызбы, ошол баягы ар бир үй бүлө муктаждыгына карата ушундай жумушта алып барат деп. Албетте кандайдыр бир ден соолугуна зыян келтире турган учурлар болсо, биз сөзсүз түрдө ал материал топтоп ошол ата энеге кандайдыр бир чара көрөбүз. Бирок азыркы күндө мына бизде Бишкектин тегерегин алып кетсек, бул албетте базарда соода кылган балдар абдан көп, бирок бул көбүнчөсү эне атасынын жанында иштеп аткан балдар. Ошол эле учурда Чүй областынын аймактарын алып келсек, бул ушул талаада иштеген балдар да абдан көп. Бирок бул жерде дагы айтып кете турган нерсе бар. Атайлап, баягы кыйнап жумушка куулаган эне ата да жок эмес. Аларды сөзсүз түрдө мыйзам чегинде жоопко тартылышат. Себеп дегенде кээ бир учурларда баягы өгөй ата, өгөй эненин колундагы балдарды атайлап жумушка тартып, ошонун жумуштун акчасын тартып алган учурлар да жок эмес. Бирок көбүнчө балдар ошол өзүнүн кызыкчылыгына мектепке жашынакай кийинейин, байыр катары бала деле телефон көтөргүсү келет, ошол эле тамак жегиси келет, ошон үчүн баягы эне атасына кошо көмөк кылып жардам берип жумуштарды алып барат деп атабыз да. Анан бизде дагы ушул баягы жеңил дагы жумуштар жок эмес деп атабыз. Жанагындай торговый центрларда балдар бир нерсе сатып жүрбөйбү, бул дагы баягы эне атанын көзөмөлүнүн жанында жүрүшөт. Бирок негизги эле баягы бала өспүрүм өсүп аткандан кийин албетте бул эмгекке туура тарбия кылыш керек, үйдөгү эмгекке. Бирок баягы биз баланын эң жогорку деңгээлде кызыкчылыгын ойлошубуз керек. Ар бир ата эне, ар бир жаран, негизи ар бир баягы мамлекеттик органдагы кызматкерлер. Ошон үчүн баягы баланын толук кандуу мектепте сабагын толук окуп, ошол эле учурда баягы кандайдыр бир убакыт болсо дагы бул мыйзам чегинде гана жумушка тартуу керек да. Көпчүлүк ата энелер биз ойлойбуз да, жанагы баланын ден соолугуна зыян келбей, анан жан дүйнөсү тууралуу, анан психологиясы, акыл эси тууралуу көп маани бербей атабыз да. Айталык тиги өткөндө мындан бир 2-3 жыл мурда жана иштеп аткан балдардын өзүн чогултуп алып, анан алар менен сабак өтүп атып, сурадык да. Үйгө барганда жумуштан келгенде апаң кандай тосуп алат? Эмне дейт апаң деп сурасак, бирөө туруп ош жерден тура калып эле айта албай ыйлап ийди. Апаң эмне дейт? Канча акчап келдиң деп сурайт биринчи. Чарчадыңбы? Тиги курсаң ачтыбы? Суусадыңбы деп баланын жана абалына көңүл бурганын ордуна биринчи суроо эмне? Канча акчап келдиң? Демек, аны уккандан кийин жана баланын ичинде ыза калды дагы. Апам ушул тиги мен алыбалымды чарчап келди жумуштан. Кимдир бирөө тилдеди, урушту, сабап, уруп коюшту да мүмкүн, жана базарда суусундук сатып атканда акчасын бербей качып сөгүп кетчи, башка чаап кетип аткандар да толтура сен эмне кылып атасың деп. Анан ошондой учурда баланын ичине ачуусу аябай толуп, ызасы толуп, ошол ызасын чыгаруунун жолун билбей турган кезде үйүнө барганда апасы жок дегенде эч кимден тил уккан жоксуң балам, кандай болду деп сурап кое турган болсо, жана ичиндегисинин баарын чыгарып, ачуусу кетип, баланын жан дүйнөсү тынчалып калмак. Биз ден соолугуна жана сырткы келбетине эле мындай көз салып коюп, анын ички жан дүйнөсүнө канчалык деңгээлде таасир этерин биз билбей атабыз да. Жанагы ыза болгон бала ичинде ачуусу эгер чыкпай турган болсо, анын ичинде эмне бар? Коркунуч бар. Мени баары жаман көрүшөт деген. Мени акча үчүн гана кармап турушат деген. Ичинде ошол ыза бар, ачуу бар. Ал отуруу акыры сөзсүз түрдө бөйрөк, боор, кан айлануусунун бузулушуна алып келет. Талабек мырза, ушул жерде айта кетсеңиз, мисалы, анда ата эне кандай мамиле кылыш керек баласына? Мисалы, жумуштан келгенде кандай тосуп алыш керек? Бул бир. Анан экинчи, мисалы, ушул балдар менен ким иш алып барыш керек? Психологдорбу же мындай балдарга кандай көңүл буруш? Жумуштан келгенден мурда баласын жумушка жиберип аткан ата эне ошол жумуштун ал жайын сөзсүз билиш керек. Жумуш берүүчү менен жакындан тааныш болуш керек.
ошону көзөмөл ала турган тиги мүмкүнчүлүккө жетиш керек. Андан кийин анан тиги жумуштан келгенден кийин жана келген баланы жок дегенде кучактап тосуп алып кандай кылам? Сен мени тиги багып, сен мени эмне кылып атасың? Момунча жумуш жашадың, мен сага ыраазымын. Бүгүн чарчаган жоксуңбу? Эч ким урушкан жокпу? Капа болгон жоксуңбу? Капа болсо, чарчаса, ошонун баарын ата-эне чыгарыш керек да. Үй бүлөнүн бир максаты эмне? Үй бүлөнүн бир максаты ошол талаадан бала болобу, чоң киши болобу, чарчап, кайгырып, мындай көңүл чөгүп, эсе болуп келгенде үй бүлө ыңгайлуу шарт түзө турган жер болуш керек да. Ошол үйгө келип, өзүнүн чарчаганын жоготуп, эс алып, көңүл ачылып, көңүлү көтөрүлүп тургандай болуш керек. Анан кандай тосуп алыш керек дегенде жана айтарым ошол. Эң келгенде жок дегенде бала болобу, кыз болобу кучактап бетинен өп, мен сага ыраазымын, рахмат. Анан бүгүн чарчадыңбы же чарчаган жоксуң? Бала айтып берет, ичинде ачуусу калган жок, чыгарып алды, эмне болуп калды? Бала жеңилдеп калды. Балада жан дүйнөсүндө же болбосо психикасында, акыл эсинде бир мындай оорчур жок да. Анан жанагы эмени айтып атабыз, тиги свалкада иштеп атпайбы? Свалкада иштеп аткан балдар кийин акырындык менен жүрүп отуруп аларга эмнеге аларат? Алар дайыма жанагындай өзүнүн кебетесинин баары кир болуп турса, свалкада могуга чейин тиги батышып алып иштеп атса, көчөдө жүргөн кишилерден ал дайыма уялат, тартынат. Бул бир. Жана кийиминен өзүнүн кебетесинен уялат. Экинчи, ичине ачуусу толот, агрессивный боло баштайт. Эмне үчүн кимдир бирөөнүн балдары татынакай кийинип мындай жумушта эмес? Эмне болду? Мен киммен? Мен эмне үчүн ушул жумушка мени алып барып койду? Ата-энесине болгон ачуусу, коомчулукка болгон ачуусу, андан кийин ошол балдар эмне кыла баштайт? Ал, жул, ур, колуңан эмне келсе ошону жаса. Дейт дагы анан кылмыштуулукка тезирээк кетет да мындай балдар. Ошон үчүн же болбосо уялчаак, тартынчаак болуп өзүп калат. Өзүңөр деле байкап көргүлө, эгерде бала дайыма могуга чейин кир болуп, бутунун башынан монун баары, тырмактарынын баары кир болуп жүрсө, анан тиги ал эмне болду? Дайыма жанына келген кишиден уялып турат, өзүнүн кебетесинен. Биз ойлойбуз, ал уялган жок, бала деген бала деп. Ал кебетесинен уялып турат. Демек, эмне башталды? Уялчаак, тартынчаактык башталды. Коом менен айлана чөйрө менен болгон мамилеси, байланышы бузулат дагы, жана уялчаак, тартынчаак бала акырындык менен эмне боло башташы мүмкүн? Агрессивный боло баштайт. Ачуусу толтура ичинде. Биз ушу балдардын эмгеги боюнча шаар тургундарынын көз карашын билүү үчүн сурамжылоо жүргүзгөнбүз, анда ошого көңүл буралы. Жашы жетелик өспүрүм балдардын иштегенине көз карашыңыз кандай? Бузулуп калышы мүмкүн, чоң нерселерге кошулат, андай нерселерден түшүнүп эле там айтышат. Сен 18-ге чыга элек экенсиң, мындай кылсаң сеники туура болот деп жаман жолго сүйрөп кеткендер да болот. Ошон үчүн каршымын да, 18 жашка чейин иштегенге каршымын. Балдарга ылайыктуу жеңил турут болуш керек да. Атак иштесе туура эле керек. Кичинекейинен баштап иштесе, ошончолук кийин турмушунда дагы ошонун баары керек болот. Мектепте, университетте эмес, мектепте окуш үчүн деле бир топ түйшүктөр болуп атпайбы? Как университетте окуган сыяктуу эле расходдор көп турабы? Контроль кылыш керек мектептерди даже, особенно шаардагы. Үй тапшырманын ордуна жумуш кылып атышат да. Кейсиң эркелерге сүйүнөсүң да, ата-энеси мисалы кыйналып атса, ошо ата-энеси балким мындай эме да, майып болуп мисалы ата-энеси жардам бергенге аракет кылышат керки балдарчы. Анан көбүнчө балдардын ошо андан көрө билим алганы туурабы деп ойлойм да. Жашоого эртерээк үлгү алып, өзү акча каяктан келип, каяктан кетишини өзү көзү жетет да, каяктан тапсам болот, кантип тапсам болот деп. Мен оюмча туура эле деп ойлойм. Айла жоктун окаты бир үйдө 5-6 балдар бар. Айла жок, кичине 18 чоңоюп калган балдарын иштетет. Эми алар азыр иштебей ойной турган убактары, ата-энеси кыйналган үчүн жардам берип атат алар. Жакшы окуша албай калып атат. Бала деген балалыгы баладай эле өтүш керек да негизи. Анан жашоо шартка жараша көп эле балдарды билем мен деле иштеп аткан. 16 жаштамын. Азыр бирөөнүн жардам менен жашайбыз, бирок кийин өзүбүзгө эле жардам болот бул кайра. Өзүбүзгө үйрөнүп мындай фундамент сымал да ошолчу азыр. Эрте иштеп атам деп ойлобойсуз, Эрте иштеп атам деп ойлойм. Жетишпеген заман болуп атат. Ар күнгө тирлик оокат керек экен. Иштешип атат, айла жок да. Я с первого класса работал. Труд никогда плохого не учит, да? А от бездельника всякий плохой выйдет. Нуржан айым, айтсаңыз, мисалы, эмгек акысын ала албай калган балдардын маселеси кандай таризде чечилет? Мисалы, кайрылып даттангандар көппү? Эми айрым учурларда иштеген балдардын эмгек акысы толук кандуу төлөнбөгөн фактылар да жок эмес. Албетте бул мыйзам чегинде ошол жумуш берген адамдар жоопко тартылат. Дагы бир айта турган нерсе ушул
баягы балдар иштеп атканда дагы баягы энетасынын мисалы ошол эле официант болуп иштеп аткан 16 жаштагы бала энетасынын албетте сөзсүз түрдө макулдугушу менен баягы иштейт. Ошол эле учурда эгерде кандайдыр бир терс нерселер болсо, бул сөзсүз түрдө мыйзам чегинде жоопко тартылат. Анан мына талай мырза айтып кетип атпайбы, бүгүнкү күндө баягы балдардын мына эмгекке тартылып, анан жумуш иштеп, ошонун энеталар дагы мындай толук кандуу мамиле тосуп алуу жагдайы дагы абдан кээ бир учурларда терс көрүнүп атат деп. Ошол айтып кете турган нерсе, азыркы күнү балдар баягы энетасы менен баарлашуу абдан тыгыз эмес да, начар болуп атат. Эмне себептен кылмыштуулук көбөйүп атат, эмне себептен өспүрүмдөр зомбулукка учурап атат деп атабыз. Бунун себеби дагы баягы эң биринчиден баягы үй бүлөдөн башталат. Үй бүлөдө талим тарбиядан тышкары баягы баланы уккан билген энете дагы жок да азыркы күндө. Себеп дегенде ар бир энете азыркы мына экономикага байланыштуу негизги эле жашоо шартты жакшыртуу боюнча баланын мектепке кийимин даярдап беребиз. Тамак ашы бүтүн болсо, тамак ашы даяр жана кийген кийими бүтүн, мектепке жашынакай келсе эле биз энете ойлонбойт экенбиз. Бул балам эмне жумуш кылып атат, кандай жумушта жүрөт, кандай абалда жүрөт, ким менен достошот. Ошол эле мына элементарный эле ошо бала ким досу, кайсы досу менен жүрөт, досунун телефону барбы деген маалымат жок болуп атат. Себеп дегенде мына бизде үйдөн чыгып жоголуп кеткен балдардын саны да жок эмес, өзүңүздөр билесиңер. Себеп дегенде мына оштон дагы акча чогултуп алып кыздар Бишкекти көрүп кетебиз деген дагы учурлар жок эмес. Дагы Кудайга шүгүр, аман эсен энеталардын колуна тапшырылып берилген. Ошол учурда баланы үйдөн эгерде энетасы укпаса, достору менен кызыкпаса, бүгүн мектепте эмне кылганын билбесе, ошол эле жумушка жибергенде кандай иштеп келгенин сурабаса, бул бала өзү менен өзү баягы калыптана берет дагы. Анан үйдөн уже 100% билет да, бул энете мени укпайт деп. Анан бул эшиктен баягы мамилелерди издеп баштайт. Бул мамиле жакшы, бул жакшы адамга жолуп, жакшы нукка угуп түртсө. Айрым учурларда эмнеге кылмыштуулук барат? Бул бала үйдөн эч ким укпайт, мектептен эч ким укпайт. Ошол эле учурда бул башка жакка барганда ошол эле баягы жакшы эмес, терс адамдарга жолукканда алар жакшы угуп, жакшы нукта, анда мондай жумуш кылайлы дегенде булар ошолорго кирип кетет да, анан жана кылмыштуулукка барган себеби да ушундан болот да. Ошон үчүн бүгүнкү күндө ошо энете жок дегенде балдарга бир күндө бир 5-10 мүнөт алакалын сурап, мамиле түзүп сурап койсо, бул балдарга абдан жакшы нерсе болот. Анан биз мына өзүбүздүн сайтыбызда дагы бар, ар кайсы интернет булактарына дагы жиберип атабыз. Ошол кандайдыр бир терс мамилеги көрүп калсаңар, же терс мамилеге дуушар болуп атсаңар, же ошо жакын үй бүлөдө жакын адамдарыңардан бир зомбулук көрүп атсаңар, сөзсүз түрдө 102, 111, 112 телефондоруңарга чалгыла, силерге тез арадан жардамга келет деген маалыматтарды таркатып атабыз. Сиз психолог катарда айтып кетсеңиз, мисалы ата-эне баласына эмгекти кантип үйрөтүш керек? Мисалы азыр көп ата-энелер баланы эмгекке бышырыш керек, иштеш керек, бизге жардам бериш керек деген түшүнүк бар экенин байкадык. Мунун чеги кайда? Мисалы ата-энелерге кандай кеңеш берет элеңиз? Ар бир ата-эне өзүнүн деңгээлине жараша, өзүнүн билимине, өзүнүн тажрыйбасына, башынан өткөнгө жараша балага таалим тарбия берет да. Анан ошондо азыркы бүгүнкү күндө ошо ата-энелер балдарга мамиле жасоодо бир чыгармачылык менен мамиле кылса жакшы болот эле да. Айталы чыгармачылык менен мамиле кыл деген өзү эмнени түшүнөт? Мына клубника терип отурат азыр. Клубника терип эңкейип алып, жанагы чакага салып, мындай эме кылып терип атат. Мүмкүн ошол кезде ошол кыз ошол клубника тергенден бир башка бир ыкмасын. Эгерде бир 2 саат отуруп калса, башка бир ыкмасын терип алышы мүмкүн. Бир 15 жашар бала яшик жасап атат дейлик. Яшик жасап атса, ошол яшик жасаганда карап туруп, жакшы ата-эне эмне кылат? Ай, молодец. Сонун тиги эме кылып турсуң. Только мозердеги мыкты мындайынан уруп койсок болот эле, гөндөнгө үйрөтүп атканда. Жөнөкөй эле элементарный эле мисал, мындай уруп койсок болот эле. Ушундун жериң эле болбой калды деп койсо, бала сүйүнгөн боюнча баланы тилдеген жок. Ал эмне кылды? Биринчи жакшы жагын айтты, андан кийин анан кемчилигин мындай кылып койсок болот эле деп көрсөтүп койду. Бала ошону кайра жасайт да, акырындык менен эмне болуп баштайт? Жанагы гөндүмгө ээ болот. Ошол бала ошону жасап атканда андай болбойт ал такыр. Бизде ошондой стереотипный мышление бар да, болбойт, аны жасай албайсың, андай болбойт. Жок, жасап көр балам. Болсо колубуздан келгендей жардам берелик. Ошол баланын колунан аябагандай
чоң бир мыкты нерсе жасалышы мүмкүн. Эң негизги нерсе эмне экен? Бул жерде үлгү, ата эне өзү үлгү болот да. Канча какшап 99 какшап бидиш аякты таза жуубайсың, полуң минтип калыптыр деп кыйкыргандын ордуна өзү таза жууй турган болсо, энеси өзү. Апасы өзү тиги таза эме кылып турган болсо, үйдү тазалап жууганды үйрөтүп турса, ошону көрүп турат да кыз. Көрүп тургандан кийин ошону кайталайт. Ал үлгү. Ошондой нерсе болуш керек да. Нуржан айым, сиз дагы айтып кетсеңиз, мисалы, ата эне мыйзам чегинде баласына үй жумуштары болобу, талай иштери болобу, кантип көндүрүш керек? Эми мыйзамга караштырсак, сөзсүз түрдө эне ата баланы төрөп өстүрүп аткандан кийин милдеттүү түрдө анын баардык баягы нерсесин мойнуна алыш керек да. Себеп дегенде бала, кыргызда жакшы макал бар го, бала деген баладай болуш керек дегендей, баланын милдетин алып, ошону окутуп, окуткандан кийин ошол баягы кандайдыр бир билим берүү бул ата эненин милдеттүү түрдөгү мыйзам жегиндеги баягы милдети деп айтсам жаңылышпайм. Ошон үчүн менин оюмча бүгүнкү күндө ар бир ана ата баланы төрөп өстүрүп аткандан кийин милдеттүү түрдө өзүнүн милдеттерин аткарышы керек деп. Ошо Талайбек мырза, сиз жогоруда айтканыңызга кошумчага кетсем, мисалы, балдарды кичинекейинен баштап эмгекке тарбиялаш керекпи? Мисалы, менин балам азыр 3 жашта, анан аны кантип эмгекке тарбиялап башташым керек? Айталык, балаң тиги курчагын жоготуп жүргөндө эмне кылат? Апа, курчагым жок, таппай атам. Эмне кыласың? Сен таап келип колуна карматып коесуң. Өз алдынча үйрөндү, бала үйрөнгөн жок. Анда ордуна эмне кыласың? Жана курчак жогоп көрсүң. Курчагың жокпу? Кроваттын астын карап көрчү. Кроваттын астынан карап көр. Кыз барып кроваттын астына, апа таппай койдум. Мүмкүн столдун астына коюп койгондурсуң. Столдун астынан карады. Мүмкүн тиякта калып калгандыр. Кечээ тиякта ойноп атпадым беле. Балам эмне кылды? Кичинекей бала ошону бартты. Апа, мен таап алдым өзүмкү. Бул уже эмне болду? Өз алдын чалып башталды. Ошо кичинекей кезден деп аткан. Дасторконго отуруп калганда деле кичинекей ошол 3 жашар, 4 жашар балдар, кыздар эмне кыла баштайт? Кашыкты кое баштайт момунтип. Сен ары турчу. Кашыкты тиги эме кыласың, жүдөтүп атасың дегенин ордуна, сону чоң жардамчы болуп калдым. Кашыкты тиги вилканы биягына кой, кашыкты биягына кой. Молодец, азаматсың. То есть 3 жашар баладан баштап, жанагы кичинекей кезден баштап эле эмне кыла баштайт экенбиз? Үйрөтө баштайбыз. Жанагы эле нерсе, бала өз алдынчалыкка өзүм жасап атам дегенге үйрөнүш керек да. Жанагы курчак таап берип коюп жүрсөң, постоянно ал эмне? Мажырөө бала. Апам таап берет, апам жардам берет, атам мени жумушка киргизип коет. Ошо элементарный конфетти деле сөзүңүзгө алчы конфетти жеп туруп таштап койтпай, ошону да таштандыга үйрөтүш керек да, ошондон тарбиялайт. Баягы кыргызда жакшы макал бар го, баланы 3 жаштан эмес, баланы башынан тарбиялаш керек деп. Ошон үчүн биздин милдеттүү түрдө балдарыбызды башынан тарбия беришибиз керек. Бала деген кадимки эле жанагы ийленген камыр, каякты карай бурсаң, ошо жака кетет. Түшүнүктүү. Бүгүнкү берүүбүзгө келип бергениңиздер үчүн ыраазычылык билдиребиз, ишиңиздерге ийгилик каалайбыз. Урматтуу угармандар жана көрүүчүлөр, биз бүгүнкү учурдун балдары берүүсүндө балдарды эмгекке кантип тарбиялаш керек, балдардын эмгек укуктары жана ата энелердин жоопкерчилиги, милдеттери туурасында талкууладык. Биздин студиябызда конокто Ички иштер министрлигинин коомдук коопсуздук кызматынын бөлүм башчысы, милициянын полковниги Нуржан Адылова жана балдарды коргоо борбору коомдук бирикмесинин социалдык кызматкери, психолог Талайбек Жакыпов болду. Эфирде мен Айдина Маматисаева алып бардым. Күнүңүздөр көңүлдүү улансын.